17-кылымда Европада илимий революция башталды. Табиатты изилдөөгө жаңы ыкмалар киргизилип, байкоо жана тажрыйба негизги куралга айланды. Исаак Ньютон бүткүл дүйнөлүк тартылуу мыйзамын ачып, механиканын жана оптиканын классикалык негиздерин түздү. Галилео Галилей телескопту жакшыртып, асман телелоруна байкоо жүргүздү жана Коперниктин окуусун далилдеди. Рене Декарт жаратылышты акыл эс менен түшүндүрүүгө аракет кылды. Ал илимдин максаты табият кубулуштарын түшүндүрүү жана техниканы өнүктүрүү деп эсептеген. Николай Коперник гелиоцентрдик системаны сунуштап, Иоганн Кеплер аны өркүндөтүп, планеталардын кыймыл мыйзамдарын ачты. Бул ачылыштар чиркөө менен катуу карама-каршылыктарды жаратты. Галилео сыяктуу окумуштуулар соттолуп, куугунтукка алынган. 17-кылымда барокко стили өнүгүп, Италия, Испания жана башка өлкөлөрдө ири сарайлар жана укмуштуудай монументалдык чыгармалар жаралды. Уильям Шекспир адамдын сүйүүсүн, акылмандыгын жана күрөшүн даңазалаган пьесаларын жазып, дүйнөлүк театрдын улуу устаты болду. Мигель де Сервантестин Дон Кихот романы орто кылымдагы испан коомунун чындыгын ачып берген жана дүйнөлүк адабияттын шедеври болуп калды. Петер Рубенс барокконун улуу сүрөтчүсү болсо, Рембрандт жарык менен көлөкөнү чебер колдонуп, адамдын ички дүйнөсүн терең ачып берди. Иоганн Себастьян Бах музыка тарыхында теңдешсиз чыгармаларды жаратты. Анын обондору күчтүү сезимдерди ойготкон. Вольфганг Амадей Моцарт бала кезинен гений болгон. Анын опералары дүйнөлүк музыкада өлбөс, өчпөс мурас болуп калды. 18-кылымда француз агартуучулары коомду өзгөртүү идеяларын көтөрүштү. Монтескье бийликти үчкө бөлүү теориясын иштеп чыкты. Денни Дидро жана анын замандаштары көп томдук энциклопедияны чыгарып, элди билимге жана эркиндикке чакырышты. Илим, искусство жана агартуучулук идеялары жаңы доорду баштап, адамзатка прогресс жолун ачты.